Али радиаллаху анху айтат, качан Бадыр касаты болгон учурда, Бадыр сапарында мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу ошол сапарда катышкан болчумун. Анан билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык берилген күндөн баштап дин душмандары шайтан жана анын жинден болгон, инсандан болгон аскерлери пайгамбар алейхисаламга берилген аманатты үммөткө жеткизбеш үчүн аракет кылган. Шайтан жана анын аскерлери ар дайым пайгамбар алейхисаламды жана пайгамбар алейхисаламга эргешкендерди жок кылуунун аракетинде болгон да. Негизинде ислам тарыхында баягы пайгамбар алейхисалам өзү катышкан болсо, ал гозва деп аталат. Эгерде пайгамбар алейхисалам катышпаган болсо, ал сария деп аталат да. 3 жолу пайгамбар алейхисалам жамааттарды жөнөтөт, душмандар кол саларда, душмандар зыян жеткирерде. Бирок үчөөндө тең эч кандай мамиле болбойт. Анан 4-сүндө эң биринчи чоң салгылашуу болот, ал Бадыр казаты деп аталат. Мединага жакын жерде бир кудук бар, анын аты Бадыр болот. Абу Жахил Меккенин капылары менен биргеликте миңдеген колдорду топтоп алып, пайгамбар алейхисалам жана сахабалар тынч жерде жаткан мезгилде Мединага чабуул жасап сапарга чыгышат. Ошондо пайгамбар алейхисалам өз ихтияры менен калуучулар барбы, Алланын динин сактап калууга деп пайгамбарыбыз үгүттөгөндө 300дөн ашуун сахабалар пайгамбарыбыз менен чогуу чыгышканда. Мына ошол учурда пайгамбар алейхисалам кандай дуаларды кылган? Бадыр сапарында, эң алгачкы сапарда пайгамбар алейхисаламдын кылган амалдары туурасында айтып жатат да. Али радиаллаху анху айтат, мына ошол Бадыр күнү болордо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сапарга чыктык. Качан казат башталган мезгилде мен алдыга чыктым дагы динди сакташ үчүн салгылаштым. Андан соң пайгамбар алейхисаламга шашкан абалда кайтып келип, пайгамбарыбыз эмне кылып жатат? Абал эмне болду? деп пайгамбар алейхисаламга келсем, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саждага жыгылып, Аллах Таалага жалынып жалбарып жаткан экен. Я хайю я койюм, я хайю я койюм. Эй, өлбөс тирүү зат, эй, ар дайым түбөлгө калуучу зат деп Аллах Таалага кайрылып дуа кылып жаткан экен. Вала язиду фиха. Бирок ушул дуага башка дуаны кошкон жок дейт. Бир гана пайгамбарыбыздын кылган дуасы: эй тирүү зат, эй түбөлгө калуучу зат, эй тирүү зат, эй түбөлгө калуучу зат деп кайра ушул дуаны кылып жатты. Анан мен кайтып кеттим. Казатка кайтып кетип, бир аздан кийин кайра келип пайгамбар алейхисаламдын абалын карасам, саждада жаткан. Пайгамбар алейхисалам ушул дуаны кайрадан кайталап жатты. Андан соң мен казатка бардым дагы. Анан тынчым кетип, 3-чү ирет келсем, пайгамбар алейхисалам саждада туруп ошол дуаны кылып жаткан экен. Ошентип Аллах субханаху ва таала алсыз мусулмандарга өзүнүн кайби жардамын түшүрүп, 300дөн ашкан эч бир курал жарагы жок мусулмандарды Аллах субханаху ва таала өзү колдоп, коргоп, дин душмандарынан Аллах Таала сактап калган дейт да. Бул эң биринчи Бадыр сапары болгон. Мусулмандардын бир аты болгондугу айтылган, андан башка эшектери болгон, кылычтар дагы саналуу болгон, эч кандай бир мындайча айтканда душмандар менен тиреше турган эч нерсеси жок эле. Ал эми алар болсо болгон күчү менен келип алышкан да. Жөн тынч жаткан мусулмандарды жок кылууга аракет кылышты, бирок пайгамбар алейхисаламдын дуасынын берекетинен бул жамаатты Аллах Таала сактап койду да. Пайгамбар алейхисалам таң атканга чейин Аллах Таалага кайрыла берди. Аллах субханаху ва тааланын мээрими төгүлдү да. Бир хадисте келет, Абу Бакр сахаба пайгамбар алейхисаламдын үммөтү туурасында дуа кылып, ыйлап жатканын көрүп, кайра уктап, кайра турсам, кайра эле дуа кылып жатат. Ey Allah'ım, bul menin az gana sanda çoğulgan menin jamaatım. Эгерде булар жок болсо, бул жамаат анда кыямат кайымга чейин сенин диниң жетпей калышы коркунучу бар. Ey Allah'ım, өзүң ушул жамаатты сата деп таң атканга чейин дуа кылып жаткан экен да. Анан пайгамбар алейхисаламга келип туруп, о Аллахтын элчиси, болду, токтотуңуз. Аллах Таала сиздин дуаңызды эч качан текке кайтарбайт. Аллах Таала сөзсүз жардам берет деп пайгамбар алейхисаламга айтты. Ошентип пайгамбарыбыздын дуасынын берекетинен мусулмандарга Аллах Таала түздөн түз жардам берди. Селде кийген абалда периштелерди Аллах Таала түшүрдү да. Ошентип Аллах субханаху ва таала
сактайм дей турган болсо, Аллах Таала сөзсүз сактайт да. Качан сактайт Аллах Таала? Качан сиз менен биз ыйман, амалга бекем болсок да. Пайгамбар алейхиссалам бир эле дуаны кылды. Андан башка дуалар көп эле. Бирок ушул дуаны кылып, Алланы мактап жатат. Алланы мактоодо бүт жакшылыктар бар да. Ошол Алла субханаху ва тааланын затын мактоодо өзү Алла субханаху ва тааладан сурануу дагы, тиленүү дагы баардыгы ошонун ичинде да. Анан бул жерде дуанын канчалык күчтүү экендиги, дуанын канчалык орундуу экендиги айтылып жатат да. Дуа менен маселелер чечилип кетти да. Демек биз ар дайым өзүбүздүн кандай мүшкүл иштерибиз болсо, мейли дүйнөлүк болсун, мейли ахиреттик болсун, намаздарыбызда алсыздык болуп жатабы, зикирлерибиздеби, же бири-бирибизге кылган мамилебиздеби, сиз менен биз баардык маселени дуа аркылуу чечип алсак болот экен да. Пайгамбар алейхиссалам дуа өзү мусулмандын куралы деп айткан. Дуа бул өзү ибадаттын маңызы деп айткан. Дуа ал турушу менен өзү ибадат деген. Ошондуктан биз дуага өзгөчө көңүл бурушубуз керек экен да. Нух алейхиссаламды карасак, 950 жыл дават кылды да. Пайгамбар бергенге чейин дагы, пайгамбарлык берилгенге чейин дагы бир канча өмүр сүргөн. Пайгамбарлык берилди, ошол күндөн баштап үзгүлтүксүз 950 жылга чейин Нух алейхиссалам өзүнүн коомун Аллага чакырды да. Бирок тоң моюнду кылып, Нух алейхиссаламды өтө шылдыңдап түрлүү азияттарды, кыйынчылыктарды жеткире берди. 600 жылдан ашкандан кийин Аллах Таала ла ю'мина мин кавмика илля ман кад аман. Сенин умметиңден, сенин коомуңдан ушул учурга чейин канча адам мусулман болсо, алар мусулман болду. Эми эч качан бир дагы адам мусулман болбойт деп кабар берилген эле да. Ошондой болсо дагы Нух алейхиссалам 950 жылга чейин дуа кыла берди, үммөтүн чакыра берди. Акыры үммөтү тоң моюнду кылып чектен ашканда Нух алейхиссалам мажбур болду, аргасыз колун көтөрүп дуа кылды да. Нух алейхиссалам Аллах Таала кайрылып: "Я Аллахым, ла тазар алал арди минал кафирина дайяро." Сен жер бетинде бир дагы капырды калтырбагын деди да. "Иннака ин тазархум юдиллу ибадака." Бул капырларды жок кылбасаң болбойт. Эгерде булар жөн кое турган болсоң, өздөрү адашкан ас келгенсип, туура жолдо жүргөндөрдү да жамандыкка тартып кетет, адаштырып кетет булар. Вала ялиду илля фажиран каффара. Булар төрөлсө төрөлгөн балдардын бардыгы тең ошондой тоң моюн капыр болуп, төрөлгөндөн кийин бузук болуп кетишет булар. Ошентип Нух алейхиссалам бир жолу Аллахка кайрылды, бүт маселе чечилди да. Мына жер бетинде бир да кургак жер калган жок. Бүт жерден бийик аскак зоолорго чейин суу каптап, 6 ай эч кандай кургактык болбоду да. Нух алейхиссалам өзүнүн коому менен өзүнүн кемесинде сак калып калды да. Нух алейхиссаламдын кемеси кандай болгон десе, алымдар айтышат, муфассирлер, узундугу 1000 чыканак, туурасы 600 чыканак болгон экен. 3 кабат жана жаңгактын дарагынан жасалгандыгы туурасында айтылган. Жана ал кемени кантип жасашты? Аллах Таала Жабраил алейхиссалам аркылуу пайгамбарга кабарларды берип турган да. Ошентип 3 кабат канаттуулар, суудагы жандыктар, андан сырткары адамдар болуп, бардыгы жана жаныбарлардан жүп болуп Нух алейхиссалам кемесине түшкөн. Ошол кемеге түшкөндүн бардыгы тең кутулуп кетти да. Ошондуктан биз дагы кандай бир кыйынчылыктар болсо жашообузда дуа кылып Аллахка кайрылсак, сөзсүз түрдө Аллах Таала бизге жардам берет, жардам бербей койбойт да. Эми ушул Бадыр кечесинде пайгамбар алейхиссалам түнү дуа кылган. Мына ошол туурасында Али радиаллаху анху айтат: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам юсалли тилкал лайла, лайлата Бадр ва хува якул: Аллахумма ин тахлик хадихил исаба ла ту'бад, фа асабахум тилкал лайлата матарун." Анан пайгамбар алейхиссалам Бадыр кечесинде дуа кылып, анан дуасында мындай деген дагы дуаны айтты: "Эй Аллахым, эгерде сен бул жамаатты жок кыла турган болсоң, анда жер бетинде бир дагы ибадат кылуучу инсан калбай калат" деп пайгамбар алейхиссалам дуа кылды. Ошол түнү жамгыр жааган болчу дейт. Жамгыр бул Аллах Тааланын рахматы да. Сиз менен биз дуа кылган учурда дуа кабыл боло турган амалдарга көңүл бурушубуз керек, учурларга көңүл бурушубуз керек. Кээ бир амалдар бар, дуа кабыл болуусуна вада кылынган. Кээ бир учурлар бар, дуа кабыл болот. Мына ошолордун бири жамгыр жааган учурда дагы сөзсүз дуа кабыл болот экен да. Пайгамбар алейхиссалам жамгыр жаап жаткан мезгилде
баш кийимин чечип алып, пайгамбар алейхисалам жамгырга өзүнүн мубарак денесин тоскон экен да. Анан пайгамбар алейхисалам бул азыр эле Аллахтын рахматынан түштү дейт. Жамгыр жаагандачы. Жамгыр жааганда да дуалар кабыл болот дейт. Анан bir устаз өзүнүн шакирттерине ошол жамгыр жааганда дуалар кабыл болот, жүргүлө күн бүркөлүп турат. Өткүн болсо дагы ошол жамгырга кичине туруп алайлы деп жамааты менен бардыгы тең тизилип, анан устаздын насаатын угуп атканда жамгыр себелеп баштайт экен да. Мына көрдүңөрбү? Баш кийимге чечкиле деп сүннөткө амал кылып, бир сүннөт болсо да тирилтип калайын, практика түрдө, амал түрүндө көргөзүп калайын деп пайгамбардын ар бир сүннөтүн биз амал кылышыбыз керек, башкаларга көргөзүп беришибиз керек экен да. Анан ошентип жамгыр жаап атканда бир аз себелеп баштады эле, анан катуу жаап кирди да. Катуу жааганда устазы биринчи болуп качып кетти да. Баягы мешитке кирип кетсе анан шакирттер да кирет да катуу жамгыр жаабаса. Анан мешитке кирип устаздан сурайт да, "Устаз, сиз айттыңыз го, азыр жамгыр бул Алланын рахматы дедиңиз го. Анан жамгырга өзүңүз туруп, анан көбүрөөк жааганда качып кеттиңиз го. Эмнеге? Жок, тура берсеңиз болбойбу?" деп сураса, устаз айткан экен да. Жамгыр жаады го, жамгыр бул Алланын рахматы, бирок өтө көп жаагандыктан Алланын рахматын тебелеп албайын деп анан качып кетип калдым деген да. Эми кандай болсо дагы пайгамбар алейхисалам түнү менен дуа кылып атат, Бадыр сапарындачы. Өзү мусапыр. 3 түрлүү инсандын дуасы кабыл болот, кайтарылбайт деп келет. Ата эненин өзүнүн баласына кылган дуасы, ошондой эле зулум чеккен адамдын дуасы эгер капыр болсо дагы Алла Тааланын суроосуна сөз жооп берет экен. Үчүнчүсү болсо мусапырдын дуасы дейт. Мусапыр ушул үчөөнүн дуасынан кара дуа деп коебуз го бизгечи, бад дуа, жаман дуасынан сактаныш керек. Ушул үчөөнө кандайдыр бир зыян жеткирип алуудан коркуш керек өзгөчө түрдө. Себеби хадисте келип атат, булардын дуасы кайтарылбайт, эч бир хижапсыз, тосмосуз, пердесиз булардыкы кабыл болот, түптүз көтөрүлөт дейт да. Ошонун бери мусапыр. Мына пайгамбарыбыз мусапыр эле. Түнү дуа кылды, аз эле жамат. Я Аллахым, ошол күнү пайгамбар алейхисалам түнү менен ошол түнү уктаган эмес экен да. Түнү менен дуаны үзгөн эмес, Аллах Таалага кайрылган, жалынган, жалбарган. Мусулмандардын башына кандайдыр бир кыйынчылык келсе, сиз менен биз Аллах Таалага кайрылайлы, дуа кылайлы, маселе бүткөнгө чейин сиз менен биз Аллага кайрылайлы да. Анан пайгамбар алейхисалам Аллах Таала куш кабарды жөнөттү, мына жамгыр жаады, дуа тилегиңиз кабыл болду деди. Эми саналуу адамга Аллах Таала жардам берип койду да, гайби болсо. Ошол себептен биз мынакей мешитте отурабыз азыр. Намаз окуп атабыз, динди үйрөнүп атабыз, шариатты үйрөнүп атабыз, адамдык сыфаты, касиеттерди үйрөнүп атабыз. Ошентип бүткүл кыямат кайымга чейин келе турган жакшылыктардын бардыгы ушул саналуу инсандын жана ошолордун амирлердин эң жакшысы болгон эки дүйнөнүн мырзасы Мухаммед алейхисаламдын дуасынын берекетинен. Демек биз дагы дуага өзгөчө көңүл бурайлы иншалла. Даярбызбы? Алла барыбызга көп дуа кылуучу, көп Аллага кайрылуучу инсандардан кылсын. Ва ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika.